Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Бүгүн адабият сабагы гимназиялык компонент. Аяк оона айынын 11-и күнгө ишемби. Сабактын темасы: кыргыз адабияты, кыргыз маданияты. Тема урока: кыргызская литература — это кыргызская культура. Сабактын максаты, цель урока: кыргыз адабияты кыргыз маданиятынын бир бөлүгү экендигинен маалымат алабыз. Получаем информацию, что кыргызская литература — часть кыргызской культуры. Экинчи, сөз байлыктарыбызды, сүйлөө кептерибизди өстүрөбүз. Развиваем словарный запас и развитие речи. Үчүнчү, адабий чыгармаларды баалоого үйрөнөбүз. Научим ценить литературные произведения. Эмесе, өтүлгөн темалар боюнча кайталоо жана эске салуу. Демек, балдар, это повторение по прошлой теме. Кана чогуу иштейбиз. Жакшылап жооп бергенге, ойлонгонго, эсиңерге салганга аракет кылгыла. Адабият деген эмне? Адабият — көркөм сөз өнөрү. Адабият эмненин бир бөлүгү? Адабият искусствонун бир бөлүгү. Искусствонун канча түрү бар? Искусствонун түрү көп. Сүрөт, музыка, скульптура, архитектура, опера, балет десек, булар искусствого кирет экен. Жана башка дагы көп түрлөрү бар. Андан кийин адабий чыгармалар канча түргө, жанрга бөлүнөт? Адабий чыгармалар 4 түргө же 4 жанрга бөлүнөт. Мисалы үчүн, ооз-эки чыгармалар, элдик ооз-эки чыгармалар, поэзия жанры, проза жанры жана драматургия жанры. Элдик чыгармаларга эмнелер кирет? Эпостор, дастандар, жомоктор, элдик ырлар, макал-лакаптар, табышмактар жана башкалар. Автору жок чыгармалар, кыскасы. Поэзиялык чыгармаларга эмнелер кирет? Поэзиялык чыгармаларга ыр менен жазылган чыгармалар. Башкача айтканда, ырлар, поэмалар же болбосо ыр менен жазылган романдар. Кийинки прозалык чыгармаларга эмнелер кирет? Ага аңгемелер, повесттер жана романдар. Башкача айтканда, кара сөз менен жазылган чыгармалар. Акыркысы, драмалык чыгармаларга эмнелер кирет? Мындай чыгармалар сахнада ойнолуучу чыгармалар экен. Эмесе, биз силер менен жаңы теманы баштайлы. Жаңы тема: кыргыз адабияты, кыргыз маданияты. Биз которгонбуз, балдар. Значит, кыргызская литература — это кыргызская культура. Это наша тема. Эми карагыла, балдар, чогуу окуйбуз, жакшылап окугула, балдар, жакшылап окугула, мен менен кошо чогуу окугула. Анткени бул жерде силерге керектүү нерселер бар.
Андан қалса, бұл тексті сілер которосыңар. Шондықтан көңілді жақшылап бұрғыла. Баштайбыз келгіле. Адабият араб сөзі. Адеп, воспитание дегенді білдіреді. Қырғыздар шығарманы китеп, қазал, қысса деп аташқан. Жер үстінде жашаған ар бір елден өздеріне тиешелі адаби шығармалары болады. Қырғыз елінің да шығармашыл талантты адамдары тарабынан көркем адаби шығармалар жаралған. Шығармалардың көпшілігі сақталған емес. Анткени қырғыз елі көчмөн жашоону баштарынан өткөргөн. Көп шығармалары озеки түрдө атадан балаға, муундан муунга өтүп сакталып калган. Ошондой шығармалардын бири Кыргыз жашоосунун энциклопедиясы. Энциклопедия кыргызской жизни деп аталган Манас үчилтиги. Башкача айтканда Манас трилогиясы. Эмнеге трилогия? Анткени Манас 3 бөлүмдөн турат. Манас, Семетей, Сейтек. Дүйнө жүзүндө элдик чыгармалардын ичинде Манастан чоң чыгарма жок. Ошондуктан Манас эпосу дүйнөлүк эпос. Кыргыз адабияты, кыргыз маданияты. Дүйнө эли кыргыз адаби чыгармаларын окуу менен кыргыз маданиятын таанышат. Мисалы, Манас эпосу жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу кыргыздардын адабияты жана маданиятын, тарыхын деп айтсак болот, турмуш тиричилигин, адеп ахлагын, менталитетин жана дүйнөгө болгон көз карашын, башкача айтканда кругозорун, дүйнө элдери билишти. Демек, адаби чыгармаларды окуу менен биз адептүү, тарбиялуу, адамдык жакшы касиеттерге ээ болгон, кооздукту, сулуулукту баалаган жана дүйнө таанымы кенен адамдардан болобуз. Сүрөттү карагыла балдар. Демек, кыргыз элин дүйнөгө тааныткан бул Чыңгыз Айтматов жана анын чыгармалары. Ошондой эле Манас эпосы. Эмесе үйгө тапшырма. Биринчи тексти конспект дептерге жазасыңар. Түшүнүктүү силерге. Значит, конспект пишется в тетради. Экинчи тексти которосыңар. И текст переводится. Эмесе балдар, көрүшкөнчө жакшы калгыла, ийгилик.